Assalamu алейкум, урматтуу Борон медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен сиздерге мына ушул сиздер экранда көрүп турган чакан 2 же 4 кой бата турган койкана тууралуу сөз кылмакчымын. Дагыраагы дал ушул койкананы жасоого канча акча кетет, канча материал кетет, эмне каражаттар жумшалат, ошолор боюнча маалымат берем. Бул койкананын ичине чоң койдон 2, ал эми майда топураак токтудан 4 батат деп айтсак болот. Полу бар, корголдору ушул полдун арасындагы аралыктардан ылдыйга түшүп турат, анан тазалап турасыздар. Мына ушул арматурасы, сиздер көрүп турган угольниги, ошондой эле прут, буга кеткен каражаттар. Эшик үчүн атайын ашык-машык деп коет, ошолор, калиткасы, деги эле жалпы эмне материалдар кетти, жана алардын баалары канчадан болду, ушул полдор, ошолор боюнча алдыда толук сиздерге маалымат берем. Баш аягы канча сумма кеткендиги боюнча дагы толук так маалымат аласыздар. Мындай койканалар азыркы күндө мындайча айтканда модага айланды десек болот, анткени көпчүлүк таза тыкан болушу үчүн койкана, анан нары бери жылдырганга дагы ыңгайлуу болгону үчүн мына ушундай койканаларды колдонушууда. Эмесе бизден алыстабаңыздар, алдыда дал ушул сиздер экранда көрүп турган койкананын чыгымын эсептейбиз. Эмесе эсептөөнү баштайбыз. Бул койканага Россиядан чыккан арматура кеткен 10 размердеги 24 метр, мунун метри 60 сомдон 1440 сом. Прут 18 метр 30 сомдон 540 сом, угольник 5ке5 18 метр 120 сомдон 2160 сом. Профиль 4ке2 10 метр 140 сомдон 1400 сом, жыгач 4 дана жыгач кеткен, ар бири 400 сомдон 1600 сом, узундугу 4 метрден. Калитка 70 сом, ашык-машык 70 сом. Ал эми акыр болсо ушул бочканы 2 бөлүп жасалган, бул акырдын баасы, бочканын баасы 800 сом болгон. Саморез болт, полду катырууга 100 сомдук болт кеткен, электрод 100 сомдук, ал эми ушул койкананын жасаган сварщиктин устаакысы 3000 сом, жалпы каражат устаакыны кошкондо 11280 сом каражат кеткен. Эгерде видео сизге жаккан болсо жана башкаларга дагы пайдасы тийсин десеңиз, анда сөзсүз түрдө бул видеону досторуңуз жана жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.